Бул кадимкиде көчөдө соода кылууга арналган күркө. Бул ылайы шыбагы жок тургузулган тар күркө дээрлик таштандынын арасында турат. Аны үй кылып жашап келаткан Жанаргүл Кийикбаева 2 баласын ушул жерде чоңойтууда. Тилекке каршы Кийикбаева так сүйлөй албайт, угуусу начар. Ушундан уламал аны жолдошу чанып кеткенин айтып кейийт. Супер ТВ турмуштун мына ушундай соккуларына туруштук берип келаткан келиндин тагдырын көрсөтөт. Мен тамы башталганда процентке 10 миң акча алдым. Алып шагылды, топуракты, ташты баардыгын түшүрүп, азыркы кезде кутулуп калдым. 1400 сомго калды. Ушул тамды баштаган тургузам деп алгансыз да акчаны? Ушул жерде тургузайын деп. Сууну дагы сатып алабыз. Анын бир тоннасын 300дөн алабыз. Ушуларды ушундай расходтун процентке акча алып баштаганбыз. Балдардын мектепке барып келиши кандай болуп атат? Балдардын мектепке барып келиши акча жокта мектепке барбай дагы калат. Күндө экөөнө 20 сомдон 40 сом беришибиз керек. Анан бизде иш бир болсо болот, бир болсо болбой дагы калат. Бул жерде күнүнө 300 сом, 200 сом ар кыл акча табабыз экөөбүз. Мен дагы ушу кызыма жардам берип, мен дагы ошо иштеймин. Неберелериңиз каякта азыр? Неберелерим азыр мектепте. Мектепте жүрүшөт. Азыр саат 6-ларда келип калат. Өзүбүз күтүп алабыз. Жолдон барып маршрутка өзүбүз салабыз. Азырынча ушул тамда жашап атат да неберелериңиз? 2 бала, Ооба, ушул жерде жашап. Бул балдар менен сиз да чогуу жашайсыз да неберелериңиз менен, кызыңыз менен? 2 баланын тагдыры үчүн, ушул бала кызым үчүн ушуга жардам берип туруп, ушул жерде эле жашаймын. Жардам берем. Свети да жок бул жерден. Кечке чейин ушу Суу кирип атыптыр үйдүн ичине. продукттар келтирип, сухой паек кылып алып эле жатып алабыз. Немебиз да, светибиз да жок. Алигиндей фонариктер менен неме кылабыз. Светти эмне деп атышат? Свет кандай? Светти айыл өкмөтүнө барсам 12 миң акча төлөгүлө светке, дагы сууга төлөгүлө. Эгерде ошону төлөсөңөр анан жазам деп неме кылбай койду. Кече жакында келди эле свет эметкен бала. Айтсам качан 12 миң төлөйсүңөр, анан кийин неметебиз. Бул жерде номерди коюп туруп, анан кийин неметебиз. Мамлекеттен кандай жардам аласыздар? Пособие аласыздарбы? Бизде эч нерсе ала албайбыз. Даже мен өзүм пенсияга чыга элекмин. Мына жашым 60ка келип калды. Кызым болсо доктурга көргөзө албайм. Учету жок деп көрбөйт. Анан частныйларга барсаң акча дейт. Акчабыз өзүбүздөн ашпайт, тамак аштан, балдардын эмесинен ашпайт. Каякта иштейсиздер өзүңүздөр? Өзүбүз ушул городской свалкада иштейбиз. Таштандык таласында. Ушул жерден күнүнө 300дөн 400дөн акча таап келебиз кызым экөөбүз. Анан ошону бөлүшүп, кызыма жардам берип, балдарга мектебине, тамак ашына, бут кийимдерине ушуларга жеткирип жашап атабыз. 3 ай илгери Жанаргүл Кийикбаева деген карындашыбыз коомчулукка жардам сурап кайрылган болчу. Сентябрдын 10-унда. Ошондон 3 айдан бери коомчулуктун жардамы менен, сиздердин жардамыңыздар менен Жанаргүл карындашыбыздын үйү бүгүнкү күндө ушул акыбалда бүтөйүн деп калды. Кудай буйрса тырышабыз чагым. Буга жардам бергендер биринчиден Амантур иним Москвадан. Амантур менен чогуу иштеген балдар, силердин баарыңарга ыраазычылык. Алматадан Жаш буун уюмунун жетекчиси Элчоро Анарбаев акебизге терең ыраазычылык билдиребиз. Шифрына, такталарына, үй бүлөсүнүн атынан жардам берген Амантурга, Данияр Байкеге баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйрса, Жанаргүл карындашыбыздын буга чейинки жашаган болсо темир үйдө. Кудай буйрса, кышка чейин киргизебизди аракет кылдык. Мына карда түшүп калды. Мындан ары да аракет кылабыз, Кудай буйрса. Эримеже Жанаргүлдүн өзү да ден соолугуна байланыштуу азыр келбей жок болуп атабы Жанаргүл өзү? Нерелер каякта балдарыңыз? Жардам берген
мекендештерге тууганыңызды бериңиз иштердин жанагы түшүнө чоң салым кошкон ата аталгандардын баарына ыраазычылык айтып дубаңызды берип койсоңуз. Урматтуу бир туугандарым, кыргыз элим, балдарым, кыздарым, мынакей кече күнү 3 ай мурда үй керек деп ыйлап неме кылдым эле, кайрылуу жасадым эле. Рахмат баарыңыздарга, ыраазычылык билдирем. Ушул Көк Арт коомунун бирдик коомунун башчысы Асилбеков Темир, Казакстандагы Карагандыда иштеген балдар Замир жана ошондой эле Светке деп 12 000 акча салган Каныбек байке и Амантур аттатылган балдарыбыздын баардыгына ыраазычылык билдирем. Азыр ушундай чексиз кубанычта болуп турабыз. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик, дайым ушундай көп элдин кызматын кылып жүрө бериңиздер. Ыраазымын. Алла ыраазы болсун. Менин кызымыма жардам берген баарыңыздарга ден соолук каалаймын. Мынакей азыр айны терезесин Бека деген бала өзү коюп берип атат азыр. Бул балага дагы чоң ыраазычылык, ден соолук каалаймын. Баарыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик, аман болуңуздар. Ушунчалык сүйүнүчтөн силе байдатам, ыраазымын. Чексиз кубанычтамын. Омин. Не тилесеңер тилеген максатыңарга жеткиле, ишиңерге ийгилик, ушундай менин кызыма окшогон канча деген элге, канча деген кыздарга жардам берип атасыңар. Ден соолугуңарды берсин, аман болгула. Алла ыраазы болсун. Дайым ушундай элдин кызматында кылып жүргөн кыргызымдын эл улдар болуп жүрө бергиле. Аман болгула, айланып кетейин деп ыраазымын. 3 ай илгери Жанаргүл Кийикбаева деген карындашыбыз коомчулукка жардам сурап кайрылган болчу. Сентябрдын 10-унда. Ошондон 3 айдан бери коомчулуктун жардамы менен, сиздердин жардамыңыздар менен Жанаргүл карындашыбыздын үйү бүгүнкү күндө ушул акыбалда бүтөйүн деп калдык. Кудай буюрса тырышабыз. Буга жардам бергендер биринчиден Амантур иним Москвадан. Амантур менен чогуу иштеген балдар, силердин баарыңарга ыраазычылык. Алматадан Жаш буун уюмунун жетекчиси Элчоро Анарбаев акебизге терең ыраазычылык билдиребиз. Шифрына, тафталарына үй бүлөсүнүн атынан жардам берген Амантурга, Данияр байкеге, баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай буюрса, Жанаргүл карындашыбыздын буга чейинки жашаган болсо темир үйдө. Кудай буюрса, кышка чейин киргизебизди аракет кылдык. Мына карда түшүп калды. Мындан ары да аракет кылабыз, Кудай буюрса. Эримеже Жанаргүлдүн өзү да ден соолугуна байланыштуу азыр келбей жок болуп атабы. Жанаргүл өзү нерелер каякта? Жардам берген мекендештерге дубаңызды бериңиз. Иштердин Жанаргүлдүн түшүнө чоң салым кошкон ата аталгандардын баарына ыраазычылык айтып дубаңызды берип койсоңуз. Урматтуу бир туугандарым, кыргыз элим, балдарым, кыздарым, мынакей кече күнү 3 ай мурда үй керек деп ыйлап неме кылдым эле, кайрылуу жасадым эле. Рахмат баарыңыздарга, ыраазычылык билдирем. Ушул Көк Арт коомунун бирдик коомунун башчысы Асилбеков Темир, Казакстандагы Карагандыда иштеген балдар Замир жана ошондой эле Светке деп 12 000 акча салган Каныбек байке и Амантур аттатылган балдарыбыздын баардыгына ыраазычылык билдирем. Азыр ушундай чексиз кубанычта болуп турабыз. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик, дайым ушундай көп элдин кызматын кылып жүрө бериңиздер. Ыраазымын. Алла ыраазы болсун.
менің қызымыма жардам берген барыңыздарға денсаулық қалаймын. Мен мынакей азыр айны терезесін Бека деген бала өзі қойып беріп жатыр. Бұл балаға дағы чоң разылшылық, денсаулық қалаймын. Барыңыздарға, ішіңіздерге игілік, аман болыңыздар. Шунчалық сүйініштен сөйлей албайды атам, разымын. Чексіз қуаныштамын. Омин, не тілесеңе тілеген мақсатыңарға жеткіле, ішіңерге игілік, шундай менің қызым оқшыған қанша деген елге, қанша деген қыздарға жардам беріп атасыңар. Денсаулығыңарды берсін, аман болғыла. Алла разы болсын. Дайым шундай елдің қызметінде қылып жүрген қырғызымдың ел ұлдар болып жүре бергіле. Аман болғыла айлар күтейіндер. Разымын. 3 ай ilgari Жанаргүл Кийикбаева деген карындашыбыз коомчулукка жардам сурап кайрылган болчу. Сентябрдын 10-унда. Ошондон 3 айдан бери коомчулуктун жардамы менен, сиздердин жардамыңыздар менен Жанаргүл карындашыбыздын үйү бүгүнкү күндө ушул акыбалда күтөйүн деп калдык. Кудай берсе турушасы чагым. Буга жардам бергендер биринчиден Амантур иним Москвадан. Амантур менен чогуу иштеген балдар, силердин баарыңарга ыраазычылык. Алматадан Жаш буун уюмунун жетекчиси Элчоро Анарбаев акебизге терең ыраазычылык билдиребиз. Шифрына, такталарына үй бүлөсүнүн атынан жардам берген Амантурга, Данияр Байкеге баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйрса, Жанаргүл карындашыбыздын буга чейинки жашаган болса темир үйдө. Кудай буйрса, кышка чейин киргизебизди аракет кылдык. Мына карда түшүп калды. Мындан ары да аракет кылабыз, Кудай буйрса. Бермеже Жанаргүлдүн өзү да ден соолугуна байланыштуу азыр келбей жок болуп атабы Жанаргүл өзү? Нерелер каякта балдарыңыз? Жардам берген мекендештерге дуаңызды бериңиз. Сиздердин Жанаргүлдүн түшүнө чоң салым кошкон азыр ата аталгандардын баарына ыраазычылык айтып дуаңызды берип койсоңуз. Урматтуу бир туугандарым, кыргыз элим, балдарым, кыздарым, мынакей кече күнү 3 ай мурда үй керек деп ыйлап мен кылдым эле, кайрылуу жасадым эле. Рахмат баарыңыздарга, ыраазычылык билдирем. Ушул Көк Арт коомунун биздик коомунун башчысы Асылбеков Темир, Казакстандагы Карагандыда иштеген балдар Замир жана ошондой эле Светке деп 12 000 акча салган Каныбек Байке, Амантур аттатылган балдарыбыздын баардыгына ыраазычылык билдирем. Азыр ушундай чексиз кубанычта болуп турабыз. Сиздерге, ишиңиздерге ийгилик, дайым ушундай көп элдин кызматын кылып жүрө бериңиздер. Ыраазымын. Алла ыраазы болсун. Менин кызымыма жардам берген баарыңыздарга ден соолук каалаймын. Мен мынакей азыр айны терезесин Бека деген бала өзү коюп берип жатыр. Бул балага дагы чоң разылчылык, ден соолук каалаймын. Баарыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик, аман болуңуздар. Ушунчалык сүйүнүчтөн сүйлөй албайды атам, ыраазымын. Чексиз кубанычтамын. Омин, не тилесеңер тилеген максатыңарга жеткиле, ишиңерге ийгилик, ушундай менин кызыма окшогон канча деген элге, канча деген кыздарга жардам берип атасыңар. Ден соолугуңарды берсин, аман болгула. Алла ыраазы болсун. Дайым ушундай элдин кызматында кылып жүргөн кыргызымдын эл ұлдар болуп жүрө бергиле. Аман болгула айлар күтейин деп ыраазымын.